Саламатсыздар, урматтуу дыйкандар. 2023 жыл негизинен биздин мамлекеттин айыл чарба тармагы боюнча оор жыл болду. Суунун тартыштыгы климаттык шарттардын оор болушуна байланыштуу дыйкандарыбыз абдан чоң көйгөйлөрдү өткөрдү. Аны менен бирге эле мына бүгүнкү күнү ошо өндүргөн жүгөрүлөрүндө болгон баа төмөн болуп, анын негизинде айрым соц тармактарда, WhatsApp группаларда кээ бир жарандар ушу Байдыйкан компаниясы жазында жүгөрүнү сатып алабыз деди эле. Ошол айткан убадасын аткарбай жатат деген сыяктуу жалган маалыматтар таратып жатат. Урматтуу дыйкандар, мына Байдыйкан компаниясы жүгөрү эле эмес, дээрлик бардык тараптан ушу биздин дыйкандарга көмөк көрсөтөлү деген нукта өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошондой эле ушу жылдын башында Өзбекстандын компаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизде өндүрүлгөн жүгөрүнү Өзбекстанга экспорттоо боюнча макулдашууларга барган. Ошол маалыматты биздин дыйкандарга мынакей биздин жүгөрүнү Өзбекстанга экспорттосок болот деген мааниде ошол маалымат менен бөлүшкөн. Эми ошол маалыматты Байдыйкан компаниясы сатып алам деди эле, убада берди эле деп, мындай туура эмес нукка буруп, туура эмес түшүнүп алган жарандарыбыз бар. Бүгүнкү күнү Өзбекстанда жүгөрүгө болгон баа дээрлик биздеги болгон баа менен бирдей. Эми биз сиздерден дыйкандардан кымбат баада сатып алып, Өзбекстанга алып барып, логистиканы, ортодогу бажы төлөмдөрүн, салыктарын төлөгөндө биздин баа эселеп болбосо дагы бир топ эле Өзбекстандагы учурдагы базар баасынан кымбат болуп кетүүдө. Ошонун негизинде Байдыйкан компаниясы баа туура эмес болгондуктан, Өзбекстан тараптын ала турган баасы төмөн болгондуктан сиздерден жүгөрүнү алууну баштаган жокпуз. Биз дагы ушу октябрь айларында балким ошо кошуна мамлекетте жүгөрүгө болгон баалар жогорулайт, ыңгайлуу бир шарттар түзүлөт деп күткөнбүз, сиздер менен чогуу эле. Бирок андай болгон жок. Себеби ошо Россия Федерациясы мурунку жылдары билесиздер, Европа мамлекеттерине, башка ошо батыш мамлекеттерге өзүнүн дан эгиндерин, продукциясын сатып келген. Бирок учурдагы дүйнөдөгү саясий абалга байланыштуу Россия өзүндө өндүрүлгөн продукцияны ал жака сата албай, Россияда болгон баалар да абдан төмөн болууда. Россияда өндүрүлгөн дан эгиндери Орто Азия мамлекеттерин, ушу бизге кошуна мамлекеттердин базарларын басып, биздин өндүргөн баалар, биз сунуштаган баалар ал базарларда өтпөй калып жатат. Бүгүнкү күнү көрүнүш ушундай. Эми биз Байдыйкан ушундай болуп калды деп эле отуруп калган жокпуз. Биз ошо айыл чарба министрлигине барып, биздин ошо Кытайда өкүлдөрүбүз бар, башка ошо батыш өлкөлөрүндөгү биздин кызматкерлерди жиберип, ошол жактан бизде өндүрүлгөн продукцияларга алуучуларды издеп жатабыз. Башка жолдорун издеп жатабыз бүгүнкү күнү. Сиздер кандай ошо бүгүнкү абалдыга мындай капа болуп турсаңыздар, биз дагы дайым биздин дыйкандарды колдоп, ошо сиздер менен чогуу аракет кылып, сиздер менен чогуу эмгек кылып келген компания катары биз дагы ошол абалга татыктуу баа болбой калышына капа болуп турабыз. Бирок, урматтуу достор, урматтуу дыйкандар, биз колубуздан келген аракетти жасайбыз. Мына мамлекеттик органдарга дагы барып, алар менен биргеликте иш алып баруудабыз. Дагы бир жолу кайталап айтып кетем, башка рыноктарды издөөдөбүз бүгүнкү күнү. Сиздерге колубуздан келишинче көмөк көрсөткөнгө
аракет кылабыз. Бирок биздин ошо жакшы ниет менен сиздерге көмөк көрсөтөлү деген ниетибизди башка нукка бөлүп, ошо Байдыйкан сатып алам деди эле, эмнеге бүгүнкү күнү албайт деген сыяктуу жалган, негизсиз, балким башка бир максатты көздөгөн маалыматтарды жайылтуудан, же болбосо аларга ишенүүдөн өзүңүздөр алыс болуңуздар. Ал маалыматтын бардыгы жалган. Биз эртеден кечке биздин кылган ишибиз, күнүмдүк ойлогонубуз, саясатыбыз, эртеңки күнү келечекти ойлогон пландарыбыз ушу биздин дыйкандарыбыз менен, биздин айыл жеринде жашаган товар өндүрүүчүлөрүбүз менен бирге биз пландарыбызды түзүп келебиз. Ошондуктан биз ар дайым сиздерди колдогонго, сиздер менен кызмат кылганга даярбыз.